Құда қаласа, рахмат, Сәтбек Русланбекович. Анда рұқсат берсеңіздер, кейінгі сөз кезегі Қырғыз Республикасының жоғарғы кеңесінің депутаты Жанбай Құланбек Қырғынбаевқа беріледі. Саламатсыздарбы, урматтуу Ноқат районунун мекеме ишканаларынын жетекчилери, жана ушундай аксакалдар, энелер, жалпы ушул чогулушка чакырылгандар, сиздер менен бизди жолуп турган биринчиден Аллахтан чек шүгүр келтирем. Биринчиден ушул эсен аман Рамазан айын өткөрүп, ошол жакшы бир ыхластарыбызды, дуаларыбызды убакталган ошол оруз айына чыгып отурабыз. Өтүп кеткен оруз айыңыздарды куттуктайм. Өзүңүздөр билесиздер, биздин толук кандуу ишке киришкенибизге бүгүн 3 айдын тереги болуп отурат. Бул жерде жакшы дагы кылычтар бар, жетелек дагы көрүнүштөрүбүз бар. Мен айтайын дегеним, бүгүн биринчи жолу ушул округтан шайланган 3 депутат биригип отуруп, мына силердин алдыңызга келип отурабыз. Биздин максат мурунку депутаттардын жетишкендиктерин улап, жетишпей калган нерселерин жеткирип, жана ынтымагыбызды ыдыратпай, чогуу келип, ушул актив менен жолугуп, жеринде маселелер бозулсоңуз да ушул маселелерге бир жооп бере турганыбызга бир жооп берип, сиздер менен түз баарлашайлы деп келип отурабыз. Бул чогулуштун негизги максаты biz эки формат тандадык эле. Биринчиси бул ушул мекеме ишканаларынын жетекчилери менен, айылдык кеңештин депутаттары менен, айыл өкмөттөр менен биринчи биз өзүбүздү тааныштырып, сиздер менен мындай бир таанышып, түз байланышкы болсак деп. Экинчи формат бул 6 айдан кийин буюрса пландап атабыз. Бул жана ошол эл менен донуп турган бүтсө түз баарлашуу болуп, бүгүн дагы 9 министрликке кат жөнөттүк эле, тилекке каршы. Бүгүн акимдер жолуп келип, бир гана зам министр келип отурат, бирок 9 министрликтен эч кандай бир өкүлчү келбепти. Бул сиздер менен бизге болгон мамиле. Кыргызстандан гылдыбек маселеси толтурат. Аябай көп маселе. Бардык айыл өкмөт боюнча маселе көп. Ноқат билесиздер, калктын санын жыштоо боюнча эң алдыңкы райондордо турабыз. Бирок маселелер толтура экен. Азыр жогоруда Сәтбек Русланбеков айтып кетти. Биз ушул алга кетирген каталарды кайталабай, ынтымакта биргеликте иш алып барайлы деп келип отурабыз. Азырда кеңештик, билесиздер. Мен өзүм ушул бюджет комитетине киргенин атайын. Ошол жерде мамлекеттик бюджетте кайсы акча каяка бөлүнүп атат, каяка кайсы районго бөлүнүп атат. Бүт ошо көзөмөл кылып, сиздерге жалган маалымат же башка мындай бүдөөлүк маалыматтар жетсе, мына социальный курулуп атат, же мындай деген жерде ошол бизге берип турган каттын негизинде баардык суроолорго суроону сиздерге берет. 6 айдан кийин. Ошондо ушул иштеп аткан ишиңиздер боюнча жооп бересиздер. Сиздер боюнча 70-80% ар айыл өкмөттүн башчысы боюнча, мекеме ишканалар боюнча, мына свой блокту карап аткан иштер боюнча бизде толгон токой маалыматыбыз бар. Бул депутаттар бир шекте жөнөткөн, көрүп айтат экен дебеңиздер. Баардыгын көрүп, сезип турабыз. Жана тыйындын 2 бети бар дегенде, кечке бирибизди мактап кетиш дагы алыспын мен. Айтып атканда жанагы Гылдыбек маселеси толтурат. Именно Ноқат районунда. Көп маселелер чечилбейди. Социалдык маселелер жатат. Ноқат шаарында маселелер жатат. Мен бир мисал айтып кетейин, мындай суроо берсеңиздер болот. Ноқат шаары боюнча мына мен менен 31-декабрда жолугуп, булар менен коллектив менен жолугуп, биздин интернет ассамблеяда жаман эле Ноқат шаарынын мындай иштер алып атат башка деп, бирок булар да түшүнүш керек. Мен өз көзүм менен ошол жерге депутат катары барып, мына ÖB'нин алкагында алып бараткан иштер боюнча, таза суу маселеси боюнча, канализация маселеси боюнча, ал жерде мен ар бир министрликте ошол банктын төрагаларын чакырып, өзүм ооз-ооз сүйлөшүп, мына мэр турат бул жерде.
бул киши менен да сүйлөшүп, бул жанагы түзүлүп калган кырдаалга жараша жанагы шаарларды ошол канализациясы болобу, таза суу болобу, ошол өбөлгө берип койгон экен. Ал просим ошол мыйзам аткарышын көзөмөлдөйт. Үчүнчүсү, мына сиздер менен бийликтин ортосундагы эл өкүлчүлүк кээ бир айтышы мүмкүн, район деңгээлде чыгып айтасыңар, айылда айтасыңар, суу, каналды, мектепти айтасыңар. Бул биздин милдет. Кичине маселе болобу, чоң маселе болобу, республикалык деңгээлде маселе болобу. Аны биз айтканга милдеттүүбүз. Мыйзамда ушундай жазылган. Жаңы шайлоо мыйзамы боюнча дагы ар бир округтан 3 депутат, каалайсыңбы, каалабайсыңбы 3 депутат өтүп келет. Ошол региондун маселесин биз көтөрөбүз. Ошол биз милдеттүүбүз. Райондук деңгээлде эмес ал. Ошол биздин элдин көйгөйү. Биз ошентип убада берип, ушинтип келгенбиз. Ана мына жерде жетекчилер отурасыздар, айыл өкмөт башчылары отурасыздар. Сиздерден сураныч, талап да бар. Сиздер иштешиңиздер. Эл өкүлү менен жакындап иштешиңиздер. Мен дагы элдин алдында айтып коеюн. Ага өтүшү керек, бул депутатты өтүшү керек деген андай эски милдеттен айрылышыбыз керек. Мен мындай мен ачык айтып коеюн, мындай коркуп турган жерибиз жок. Иштешиңиздер. Менин эшигим дайым ачык. Кайсы өкмөт болбосун. Андай маселе болсо, мыйзам чек болгон болсо, мен колуман келген жардам берүүгө даярмын. Мен ошон үчүн барам ошол жерге. Биз дагы бир жолу айтам. Могу келген Ильяс Азбековичтарга, замминистр билим берүүгө рахмат, ыраазычылык айтабыз. Сиздер менен мындан кийин Кудай кааласа тыгыз иштешке биз даярбыз. Мурункудай 1 жылда 6 айда жок болуп кетпейбиз. Ушул жерде болобуз. Кандай маселе болсо, кайра салса биз даяр.